Меккеге сапар велик менен 27-күн. Эртең мен тереземден эшикти карасам, жапжашыл эмес сапсары тоолор экен. Күнүм эте кеч башталды. Жакынкы кафеге барып батыраак тамактанып, жолумду уладым. Грозный шаарында калып кеткен ачкимди алмаштырайын деп картаны карасам, эч нерсе жок экен. Конок үйүм жакта абдан чоң базар бар экен. Ал жака кирип чыгып, убактымды кетиргим келген жок. Конок үйдөн 5 километр алыстаганда Каспий деңизи көрүнө баштады. Километр өткөн сайын деңиз жолго жакындай баштады. Ал менен кошо трассанын башка тарабы ээн талаалар боло баштады. Деңиз тарапты карап бара жаттым, бирок бир да жан көрбөдүм, сууга түшкөн. Деңиз максимально трассага жакындаганда аябай кир, майлуу экенин көрдүм. Нефть майлары го деп ойлоп койдум. Жана көптөгөн заводдорду байкап жаттым. Күн ысык болуп турду. 30 градустан түшкөн жок окшойт. Түштөн кийин гана салкын шамал болуп кубандырды. Жолдун боюнда жаш бала коён сатып отурганын көрүп, коёнду да жакындан көрүп алдым. Күндүн батышы кооз экен. 7:30 күн батат го деп ойлоп баратсам, жетилерде эле бат кирип кетти. Калк конуштарынын аралыгы алыс болгондуктан кийинки шаарга жетишпей калдым. Ага чейин мечити бар, кафе бар экен. Ошолор коноктоп калышты. Меккеге сапар велик менен 28-күн. Эртең мен палаткада ойгондум. Кечинде кафенин ээсине биринчи жолу намазканада жатып калайын дегенде түшүнбөй калган окшойт. Намаз окуп бүткөндөн кийин бул жакта жата албайсың деп айтты. Эртең менен эрте Шерзат байке менен жолукмакмын. Туруп чалсам 50 километр өтүп кеттир. Артка кайтып келди. Тамак ичкенче Иран жөнүндө көптөгөн маалыматтарды айтып берди. Иранда керектелүүчү картасын, сим картасын, тааныштарынын номерлерин да берип кетти. Ирандагы сапарымды болушунча жеңилдетип берди. Шерзат байкеге терең ыраазычылык. Бир топ отуруп экөөбүз эки жакка тарадык. Андан ары Иранга дагы 60 километр бар болчу. Белесуар деген районго киргенде жолдордо ремонт иштери жүрүп жатыптыр. Ылдамдыгым төмөндөдү. Жолдун кээ бир бөлүктөрүндө өтө чаң болуп кетип атты. Тырмагымда болгон зым да кирип кетти. Эшилген жерин жамап, Иранды көздөй жөнөдүм. Чек ара маселесинде канча убактым кетишим белгисиз болчу. Белесуар районунун центринен камерадан дагы алып алдым. Чек арага чейинки акыркы айылдан өтүп баратканда маек кызматкери келип 5000 сом сурады. Акча жок деп кетип калдым. Бир топ артымда жүрдү. Азербайжандын чек арасына келип өзүм жөнүндө айттым. Катуу таң калышып, велигимди тээп берейинчи деп сурашты. Бат-баттан 3 текшерүүдөн өтүп, Азербайжандын чек арасынан чыгып баратканда эшик жабык экен. Артка кайра басып барсам, артымды да жаап коюшуптур. Эки мамлекеттин ортосунда калып кеттим десем, алдымдагы эшикти ачып, соо болду ишти. Иран чек арасына да өзүм жөнүндө эптеп айтып бердим. Көзүм менен сумкаларды текшерип, бат эле кое берди. Чек арадан өтсөм, Ирандын Белесуар деген шаары башталды. Таптакыр эле башка, тилин, элин, жерин билбеген жака келип калганымды түшүндүм. Жакынкы 2 жума Иран. Меккеге сапар велик менен 29-күн. Ирандын ичиндеги маршрутум 1900 километр болду. Кыргызстандын жарандарына Иран мамлекетинде 15 күн визасыз жүрсө болот. Келген күнүмдү эсептегенде 14 күн калды. Күнүнө орточо эсеп менен 130 километр жүрүшүм керек экен. 15 күндөн ашык жүрсөң акчалай штраф. Баарын эске алып күнүмдү баштадым. Талкын аба ырайы, тегиз жолдор маанайды көтөрүп турду. Белесуар шаарынан чыксам, сапсары болгон түстөгү тоолор, ээн талаалар башталды. Көрсө Иран аябай тоолуу экен. Бара-бара алыстагы тоолор жолдорго жакындай баштады. Башында кичинекей ашуулар билинбей жатты. Кичинекей ашуудан чыксам, ал ашуу көрсө эми эле башталыптыр. Ашуунун кээ бир бөлүктөрү өтө эле куртоо экен. Жөө чыгууга туура келип жатты. Кыбырап жүрүп, ал ашуудан да чыгып алдым. Ашуунун чокусу суук экен. Уздак шамал билинип жатты. Герми деген шаарга барып тамактанайын деген ой бар болчу. Андан ары 5 километр калды. Ашуу күтүп турду. Бул ашуудан чыкканда кийимдерин тердей берип туз болуп калды. Бак дарыктар көрүнүп, Герми шаарынын борборуна жол көрсөтүп турду. Англисче сүйлөгөн ирандык кебап жасаган жерди сунуш кылды. Кирип тамактандым. Телефондун зарядын толтуруп жолду уладым. Андан ары да өйдө ылдый жолдор күтүп турду. Герми шаарынан 30 километр жүрүп, заправканын боюндагы кафеде токтоюн деп чечтим. Мынчалык физикалык оор жолдорду төө ашуудан ала белден эле көргөн болчумун. Бүгүнкү күн сабак болду. Түз оңой жолдорго көнүп калыптырмын. Түрк тилинде сүйлөгөн Хасан Али байкенин шашлыгын жеп салууга кеттим. Колдоолор үчүн чоң рахмат. Меккеге сапар велик менен 30-күн. Хасан Али байкенин кафесинен тамакты ичип, жолго аттандым. Алдында пажом жолдор күтүп турду. Дагы бир ашууга 1,5 саат убактым кетти. Эртең мененки күчүмө карабай, кээ бир жерлерден курутоо пажомдордон жөө чыгып жаттым. Жолдун четинен булак сууну байкап калдым. Муздак таза суу экен. Айлана чөрөсүндө бирок пластик таштанды көп экен. Ашуунун чокусуна чыксам, дайымкыдай эле муздак шамал ура баштады. Көптөн бери жумушсуз калган даждыбегимди кийип, тердеп калган төшүмдү шамалдан сактадым. Андан ары жол оңойлошуп, айлана чөрөдөгү кооздукту байкай баштадым. Юнанын 4-чачын ушул жактан эле тартса болчудай. Керемет көрүнүш. Бирлерден өтүп, Орози деген шаарга жетип келдим. Жөнөкөй кичинекей шаар экен. Аягындагы кафешкага барып, тердеп калган кийимдеримди жайып, тамактанып алдым. Буттарым тапчанга жайылып, эс алып алды.
Урози шаарынан чыккандан кийинки жол бат өтүлүп жатты. Ылдыйыс жолдордон өтө абайлап түшүп жаттым. Анткени катуу шамалдар болуп жатты. Күн чыгып турганы менен аба ырайы муздак болуп күз экени билинип турду. Эгаран шаары жака чейин муздак аба ырайы экен. Иштерге жакын алыста чоң шаар көрүнүп турду. Мен база өткөн жолдордун административдик борбору Ардабил шаары. Бул шаарда деле түрк тилдүү элдер жашашат экен. 5-6 сөздүн бир экөөсүн түшүнүп жаттым. Эң негизги көчөсү менен шашпай айдап, шаардын атмосферасын кичине болсо деле сезе алдым. Бул шаар жөнүндө дагы бир ролик даярдап жатам. Шаардан чыксам караңгы кирелек болчу. 10 километр өтсөм намазкана бар экен. Шүкүралла деген байке тамак заказ берип курсагымды төгөздү. Чоң рахмат.